Аллах Таалага мактоолор, шүгүрлөр болсун. Аллахтын пайгамбарына салам жана салаваттар болсун. Аллах Таала Муса алейхиссаламды коому менен Байтул Мактыска көчүүнү буйурду. Бирок бул ирет Аллахтын өкүмүнө кандай баш ийишер экен? Дагы да өкүмдү талкуулап отуруп алышабы же итаат кылышабы? Булар Байтул Мактыска бет алган Муса алейхиссаламдын коому. Ай, ушул жол азабы көр азабы болду го. Эй, буттарым. Көп баскандан таманым тешилип калды. Эми мындан ары бара албайм. Бастыргандан башканы билбеген неме экен бул? Ой, буттарым, буттарым. Мен тачка калдым, чаңгадым, чарчадым. Мындан ары жүрүүгө ден соолугум чыдай албайт. Бир кадам да баса албайм. Бул жашоодон тажадым. Бир чөлдө 4 тарабым кум. Кумдан башка эч нерсе жок. Башым айланып калды. Тажадым баарынан, тажадым. Мына Байтул Мактыстын дуалдары көрүнүп баштады. Биз жеттик окшойт. Мына кайдагы пайдубал. Эч нерсе көрүнбөйт. Бул жакта тигине. Жакшы карасаң, көрбөй жатасыңбы? Эч нерсе көргөн жокмун. Анда бул Байтул Мактыс шаарынын үйлөрүнүн дуалдары болсо, аны биз эмне кылмак элек? Эмне, Байтул Мактыске барабызбы? Эй, акмак. Биз кайда бара жатканыбызды билбейсиңби? Биз эми Мусаны ушинтип ээрчип жүрө беребизби? Муса бизге мекен издеп жүрөт. Исраил уулдарынын мекени жок. Биз мекенсиз төрөлгөнбүз. Ошондой өлүп кетебиз. Ошентип Муса алейхиссалам коому менен Аллах буйруган жерге жакында бара жатты. Муса алейхиссалам Байтул Мактыстын дуалдарына абдан берилүү менен карап көпкө турду. Байтул Мактыс Муса үчүн барктуу жер эле. Көптөн бери самаган жай ушул болчу. Анткени бул жерге анын жүрөгү байланган, анын кыбыласы ага багыттап намаз окуучу жер эле. Бул жай жалпы пайгамбарлардын намаз окуган ыйык жер эле. Ошентип Муса алейхиссалам Аллахтын каалоосун коомуна кабар берди. Мен айткандарыңа макулмун, о Аллахтын пайгамбары. Бирок калган кулдарга да кабар беришибиз керек. Балким алардан сунуш айтчулар бардыр. Мен дагы макулмун, о Алланын пайгамбары.
Бирок бир тууганыбыз айтып кеткендей, башкаларга да айтышыбыз керек. Анткени бул өкүм бир гана бизге буйрулган эмес го. لأننا لن نفعل ذلك الأمر بمفردنا. Ооба. Башкаларга да айтышыбыз керек. Аларга да күтүүсүз болбосун. Мен кеттим. Барып айтам аларга. Күтө тур эй аалым. العالم فلتخبره. Алар укташты. Эртең менен айтабыз. Баарын түшүндүрөбүз. نخبرهم ونشرح لهم كل شيء. Мусанын бул айткандары эмне болду? Бизди Байтул Мактиске кирип, анын тургундары менен согушуубузду каалап жатабы? Биз Египеттен согушуу үчүн чыккан жокпуз. Бекер айтыптыр. Мен эч ким менен согушпаймын. Мен согушмак белем. Мен дагы согушпаймын. Анда кеттик. Муса жана Харундун айткандарын башкаларга жеткирели. Аларды согушпагыла деп эскертели. Эртең Муса жана Харун менен жолукканда кебибиз бөлөк чыгып калбасын. Аларды укпагыла, айткандарын макулдабагыла дейбиз. Жүргүлө, кеттик. Жүргүлө, кеттик. Качанга чейин сабыр кылып жүрөйүн? Байтул Мактиске киргенге чейин. Палестина бизге абдан жакын жерде экен. Байтул Мактиске куралчан кирип, ал жактын тургундары менен согушуубуз зарыл болуп жатыптыр. Мен үчүн согушасыңбы? Ооба, сен үчүн согушууга даярмын. Охо, батырым десе. Кулдардын баары согушка катышат экенбиз. Бирок сен да согушта каза болсоңчу. Ошон үчүн согуштан мурда үйлөнөйүн дедим. Мен сиңдимди бербейм. Турмуш куруп эртеси жесир калуусун каалабайм. Бул кылганың жакшы эмес. Мен өлүп кетсем да, бул ыйык жер дегенине кирип согушпайм. Эмне үчүн согушпайсың? Эмне үчүн согушуум керек? Муса менен Харун үстүбүздөн кулдар деп күлсө. Мусанын ниети бизди жыйнап, Байтул Мактиске согуш ачуу экен. Фараондон куткаруу эмес эле. Чындыгында фараондон кутулдук. Бир тамчы кан төкпөй фараонду жеңдик. Фараондон бир тамчы кан төкпөй кутулдук. Мусанын карамагына каныбыз төгүлсүн деп кирдикпи? Ал абдан амалкөй. Ай, байкуш, сен Муса жакшы киши экенин билбейсиң да. Билемби, билбеймби, мен согушпаймын. Бул жөнүндө башка сүйлөшкүм келбейт. Байтул Мактиске карай бир кадам да таштабайбыз. Эй, Харун, барып Мусага айт. Биз эч ким менен согушпайбыз. Албетте. Эмне үчүн согушпайбыз? Муса бизге согушууну буйрду. Мусанын буйругунда бардыгыбыз үчүн жакшылык бар. Качантан бери согушуу жакшы болуп калган? Эгер Аллах жана анын пайгамбары үчүн болгондон бери, анда Муса менен барып согушалы. Муса бизди качантан бери алып жүрөт. Бизге эмне кылды, эстегилечи, о адамдар. Мусаны уят кылбагыла. Мындан артык уят болобу? Муса бизди Мисирден чыгарып бир чөлгө таштады. Эми болсо минтип Байтул Мактиске кирип, тургундар менен согушууга буйруп жатат. Мага ишенгиле, мындан кийин жакшылык бар. Эй, Муса! Байтул Мактис ээлери менен согуша албайбыз. Биз алсыз кулдарбыз.
Байтул Мактистин эли күчтүү. Алар менен согушчу болсок, бизди башка шаарлардан болсо да издеп таап өлтүрүп кетишет. Байтул Мактистин эли капырлар. Сен жана сенин кудайың бизге эмне кылгандарды билебиз эй Муса. Алар өз макулуктары менен чыкмайынча биз Байтул Мактиске кирбейбиз. Алар эмне? Сага кирсин деп өз журтун бошотуп коймок беле. Эмнени айтып жатканыңды билесиңби деге? Алар чыкмайынча биз кирбейбиз. Ооба, туура айтасың. Ооба, туура айтасың. Мусанын оюна макул болгон ушул эки гана момун калды. Алланын пайгамбары, коомуңа сабыр кыл. Алар бул жөнүндө дагы бир жолу ойлонуусуна убакыт бер. Албетте, ойлонушсун. Алла каалаган болсо, Байтул Мактиске да киришер. Бирок Муса өз коомун согушка чакырууну токтоткон жок. Муса, ушул сөзүңдөн тажадык. Биздин ниетибизди башынан эле билесиң. Байтул Мактистин эли күчтүү. Алар чыкмайынча биз кирбейбиз. Анда эшигин каклап кирип көргүлө. Эгер кире алчу болсоңор, анда силер жеңүүчү болосуңар. Эгер момун болсоңор, Аллага тобокел кылгыла да согушууга киришкиле. Биз эч качан кирбейбиз. Эй Муса, сен кудайың менен барып согуша бер. Ооба, согуша бергиле. Ооба, согуша бергиле. Бул нерсеге кантип жол бердик? Кантип Байтул Мактис шаарын артка калтырып кетип жатышат? Эмне үчүн Алланын жана анын пайгамбарынын буйругуна баш ийишпейт? Артка кетип намысын кетиргенден артык жаман иш барбы? Мындан көрө өлгөнүм жакшы. Израиль уулдары бул ыйык шаарга татыктуу эмес. Байтул Мактиске ким татыктуу болсо, ошолор кире алышат. Тарыхта, келечекте Аллахтан жүрүп кеттик. Кудус. О, Кудус. Болдучу. Жүр батыраак. قالوا يا موسى إنا لن Мээримдүү, ырайымдуу Аллахтын ысмы менен. О Муса, алар ал жерде турганда эч качан кирбейбиз. Бар, сен эгең экөөң согуша бергиле. Биз болсо ушул жерде олтуруп турабыз дешти. Муса, о эгем, мен өзүмө жана агама гана өкүмүм өтөт. Сен өзүң бул бузуку эл менен биздин арабызды алыстата көр, деп айтты. Аллах чындыгында эми алардын ал жерге кирүүсүн 40 жылга арам кылды. Алар жер жүзүндө тентип калышат. Андыктан сен бул бузуку элге кайгырба, деди.
فلا تأس على القوم الفاسقين